Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан ушундай болгон 2 кабаттан турган хан сарай сатууга чыгып калды. Жайгашкан жерин толук түшүндүрүүгө кете турган болсок, Ак Тилекте жол болсо Ак Буура 2, 14-көчөсү. Жолдун башында мечити бар, бала бакча, мектептер бардыгы айланасында жайгашкан. Үй жаңыдан гана бүткөн, эч ким кирип жашай элек. Ушундай үйлөр 2026-жылы барыңыздарга насип кылсын дейли дагы. Биз видео обзорубузду баштайлы. Эсиңиздерге сала турган болсок, бул жаңыдан түшкөн коңшуңуздун үйүн дагы жарнамага тартып чыгарабыз. Бул дагы сатылып кетти. Арзан баада эле сатылды. Бул деле ошонун арзан эле баада деп турат. Мисалы, бул жактан автоунаа кире турган жайы бар. Бул жерден адамдар кире турган жайы. Үйдүн стили нео классик деп аталат экен. Анда эмесе үйгө келе турган болсок, үйдүн короосу толугу менен тосулган. Үйдүн сыртында ушундай 1,5 кирпич менен урулган дагы, андан сыртынан ушундай краскалап сырдап да коюптур. Ичи тышы 24 саат бою кааласаңыз жарыктандыруу берип турат. Бул жерге жашылдандыруу, арча жана башкаларды орнотуп алсаңыз болот экен. Үйдүн сырткы абалы көрүнүшү ушундай ак түстө болуп калат. Анда эмесе үйдүн тышкы абалдарын бир сыйра сиздерге көргөзөтөлү. Үйдүн жалпы сотуху, жердин жалпы сотуху 4 сотуктан түзөт. Жалпы үйдүн чарчы метри 235 квадрат метрди түзөт. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн унаа токтоочу жайларын көргөзө турган болсом, унаа токтоочу жайлары ушул жер автоматтык түрдө ачылып жабылат. Пульт менен башкарып алсаңыздар да болот. Акыркы үлгүдөгү технологияларды колдонгон. Анда эмесе мынакей үйдүн ички абалы 24 саат бою кааласаңыздар дубалдарда. Эмнеде дизайнерге өзгөчө тазим, баш дейип тазим кылабыз. 400 сотук жерге сиздер деле кандай үй салам деп башыңыздарды оорутпастан ушунун проектисин алып деле колдонсоңуздар болчудай экен. Тиникелери ак тиникеден, тинике фондо азыркы мода болуп жаткан тиникелер менен кооздолгон. Тыштарын дагы көрүп турасыздар. Эштен сол жактан мына автоунаа кирүүчү жарды, автоунаа токтоочу жайдан негизинен 2 автоунаа кээнен эркин батат экен. Ушул эле автоунаа токтоочу жайдан үйдүн оң тарабынан, же болбосо эштен кирип келгенде сол тарапта жайкы ашкана бөлмөсү дагы бар, көрүп турасыздар. 3 чогу бар. Той үйдү сатып аласыз, жылкыны соесуз, той мааракелерди өткөрөсүз. Желдетүү системалары да абдан катуу иштейт экен. Азыр чандырып да көрдүк. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Суу, свет, газ, канализация дагы бул жакка келген, андай эске аласыздар. Көрүп турасыздар, суунун агымы жакшы. Табитиңизге жараша эмеректерди болгону буйртма берип койдуруп алсаңыз болот экен. Ушул эле бөлмөдөн үйдүн ичине кирип кетүү үчүн жолдор да бар. Сырттыкы тарабынан жана ушул ашкана бөлмөсүнөн кире турган жайлары дагы бар. Бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты карап турат. Терезелери панорамалык көрүп берип турат. Ушул эле бөлмөдөн от жагуу үчүн, от казанга же болбосо каченыйга өтүп кетүү үчүн жай дагы бар. Бул мештери акыркы үлгүдөгү мештер. Күнүнө бир жолу көмүр салып койсоңуз, өзү үйдүн температурасына жараша жылуулукту кармап берип тура алат. Көмүр менен гана иштейт экен. Кааласаңыз буну үйдүн ичине жылуу полго жана андан сырткары бул дубалдагы илинип турган жылыткычтарга дагы улап коюптур. Кааласаңыз аристонду, кааласаңыз могул дубалдагы илинип турганды, кааласаңыз жылуу полду дагы колдонсоңуз болот экен. Ушул эле бөлмөнүн алдында жер төлөсү, бир бөлмөдө турган жер төлөсү дагы бар. Жер төлөсүн мен сиздерге көргөзөтө турган болсом, мынакей жер төлөнүн ичи дагы азыр кыш айы болсо деле абдан жылуу экен. Жер төлөнүн ичи дагы аябай эле кенен. Анда эмесе мен сиздерге жер төлө экенине карабай тапан таштарды жана ошондой эле кооздоочу таштарды аябай жакшынакай кылып орноткон. Тапан таштарды дагы көрүп турасыздар. Болгону жууп тазалап койсо болчудай экен. Усталар жаңыдан гана чыгып кетти дейт үйдөн. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалдарын да көргөзөтөйүн. Мынакей көрүп турасыздар. Жанагы макал айтмакчы, жашоо бар, жашаш керек демекчи. Бул үйдү сатып алып гана жашаш керек. Бысымла деп үйгө келе турган болсок, үйдүн жалпы чарчы метрин мен сиздерге айтып өттүм. Дагы бир жолу баса белгилей турган болсок, үйдүн жалпы аянты 235 квадрат метрди түзөт туугандар. Эштен кирип келгенде дароо эле бет маңдайда 2 бөлмө көрүп турасыздар. Бул жерди чакан конок бөлмө катары пайдалансаңыз болот, же болбосо эс алуучу жай катары да пайдалансаңыз болот. Терезеси панорамалык көрүп берип турат. Акыркы үлгүдөгү технология менен колдонуп, жасма чырактары жайында, асма чырактары 3 режимде иштеп турат. Китеп коюш үчүн же болбосо буюм тайым коюш үчүн болгону бул жерге эмеректерди орнотуп алып,
сыналган орнотуп койсоңуз жашоону дароо башташ керек. Бул дубалдагы түстөрү жыгач түсмөлдөш болуп калат экен, карагай түсмөлдөш болуп турат. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, биздин кийинки бөлмөлөрүбүз мынакей көрүп турасыздар, эштен кирип келген оң жактагы бөлмөбүз конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн асмачырактары жайында. Бул конок бөлмөсүнүн мына диодный лампасын өчүрүп турайын мен сиздерге. Бул болсо маракет этип турат экен. Азыркы акыркы үлгүдөгү болуп аткан туш кагаздар модадан калып баратат. Болгону сырдап, краскалап койгон, баалуу майлуу краска дейби. Ошону менен краскалап койгон. Бөлмөнүн терезеси ушундай эле көчө жакта, ак бура көчөсүн жана ошондой эле корону карап турат, көрүп турасыздар. Бул чырактары дагы 2-3 режимде иштеп турат. Бөлмөнүн түсү ак түстө, өтө ак эмес, молочный түстө деп коем. Молочный түстө болуп калат экен. Эшиктери 3төн петлялар орнотулган. Эсиңиздерге салып кете турган болсок, үй Ош шаарында жайгашкан туугандар. Биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул ата-энелерден уктоочу бөлмөсү же болбосо балдар бөлмөсү катары да пайдалансаңыздар болот. Асма чырактары жайында. Бул асма чырактарды 45-90 градуска бурганга дагы толугу менен болот. Өз-өзүнчө мынакей көрүп турасыздар. 3 режимде дагы иштей турган чырактары жайлары бар. Үйдүн дубалы, бай дубалы толугу менен мыкты сапатта курулган. Үйдүн дубалдары 1,5 кыш менен орнотулган, курулган. Сырттары толугу менен жылууланган, базальт менен орнотуп. Үйдө негизинен 3 жуунуп тарануучу бөлмөсү жана ошондой эле ажаткана бөлмөсү бар. Биз алгачкы ажатканалар менен тааныштыра турган болсок, 1-кабаттагы ажаткана бул жанагы буну эмне деп коет, терезе менен тосулган же болбосо айнек менен тосулган жуунуп тарануучу бөлмөсү 4 бурчтук абалында болуп турат экен. Тараталуучунун ыңгайлуулуктары каралган. 2-3 режимде иштеп турат. Бул дагы жуунуп тарануучу бөлмөсү болгону бул жерге кир жуучу машинанын ордуна карай кеткен. Мен сиздерге суунун агымы дагы жакшы, акылдуу датчиктер орнотулган, акылдуу күзгүлөр орнотулган. Кааласаңыз мынакей 1-кабатты толугу менен бул жылуу пол, көрүп турасыздар. Температурасына жараша көтөрүп, азайтып көбөйтө берсеңиздер боло берет. Жылуулукту же болбосо салкын аба берүү үчүн. Кафель таштарынын сапаттарын да көрүп турасыздар, абдан жакшы. Биз ушул эле бөлмөдөн оң жакка бурулсак, биздин кийинки бөлмөбүз. Мынакей чакан айдындардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү болуп калат. Ашкана бөлмөсүнүн абалы дагы жакшы. Бир терезеси коңшунун үйү жакты жана ошондой эле күн батыш тарапты карап турат дээрлик. Бул жерге бирок күн тийбейт экен. Бирок жарыктык түшүп турат. Көрүп турасыздар, эмеректер дагы акыркы үлгүдөгү эмеректерди буйртма менен жасалган болгону өзүңүздүн турмуш тиричиликке керектүү буюм таямыңызды алып келип гана жашаганга толугу менен бар мүмкүнчүлүк. Биз ушул эле бөлмөдөн 2-кабатка көтөрүлөлү анда. 2-кабатка көтөрүлсөк, тепкичтердин абалдары дагы жакшы. 1-кабаттагы бул тепкичтердин алдында дагы чырактары өзүнчө жайгаштырылган. 1-кабаттары бул жагы жыгач түсмөлдөш боло турган болсо, 2-кабаттары ак түстө болуп калат. Бисмилла деп 2-кабатка көтөрүлсөк, 2-кабатка көтөрүлгөндө бизди ушундай жаркыраган бөлмөлөр тосуп алат. Мынакей көрүп турасыздар. Бир бөлмөнүн түштүк тарабы бул терезеден кыш айында ушул жактан күн тийип, тепкичке дагы абдан сонун көрк берип турат. Асма чырактары жайында желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Бул бөлмөнүн терезеси панорамалык көрк берип турат. 1-кабаттагыдай эле, 2-кабатында дагы ушундай эле шарттары коюлган болгону ушул бөлмөнүн терезесинен, эшигинен балконго чыгып кетүү үчүн, чакан балконго чыгып кетүү үчүн жолдору да бар. Кааласаңыз бул жерге чеңелерибиз, айымдарыбыз гүлдү отургузуп, татынакай кылып бакса да болгудай экен. Эшиктери, терезелери толугу менен желимден, сырткы тарабы ушундай көк түстө, көк кара түсүндө, ал эми ички тарабы ак түстө болуп калат экен. Биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, мынакей көтөрүлгөндө, биз тепкичтен көтөрүлгөндө күтүү залы абдан кенен экен. Ушул эле бөлмөдөн кенен бул жакка балконго чыгып кетүү үчүн жолдоруна көргөзөтөлү. Шыкылда иштеп турат эшиктери. Эшиктердин сапаттары дагы абдан жакшы, көрүп турасыздар. Сырты толугу менен жылууланган, базальттанган, анын сыртынан анан ушундай кооздоп, сырдап койгон. Балкону деле кенен экен, коноктосуп ала турган болсоңуз, мынакей
Биз үйдүн ички абалына келе турган болсок, электр чогулдары дагы акыркы үлгүдөгү сапаттуу электр чогулдары орнотулган. Тепкичтен көтөрүлгөндө бет маңдайдагы биздин кийинки бөлмөбүз бул экинчи кабаттагы биринчи бөлмөбүз. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү, бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты жана ошондой эле жол тарапты карап турат. Негизинен дубалдары дагы абдан жакшы экен. Ушул эле бөлмөнүн артыкчылыктарын көргөзүп өтө турган болсок, бул жагы ата энелердин жуунуп тарануучу бөлмөсү жана ошондой эле даараткана бөлмөсү. Бөлмө негизинен аябай эле кенен экен. Айрым көп кабаттуу үйлөрдө ушундай эле бир бөлмөнү уктоочу бөлмөсү же болбосо ашкана бөлмөсү дагы катары да пайдаланып, буюм-тайым орнотуу үчүн жайлары бар. Болгону бул жерден шторка коюп тосуп аласызбы, жашай бересиз. Күзгүлөрү дагы жакшы. Жада калса мынакей эмеректердин анча-мынча этикеткаларындагы сырый эле экен, даарат алуу үчүн ыңгайлуулуктары каралган. 150 литрлик аристолору бар. Эшик, терезеси дагы ачылат, желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Биз кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, диодный лампочкалар эмнегедир ушу камерага келгенде монтип жаркырап, маргайт этип турат. Биз кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, ушул эле бөлмөнүн тепкичтен көтөрүлгөндө сол жактагы биздин кийинки бөлмөбүз, балдардын бөлмөсү же болбосо балдардын уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыз болот. Бул желдетүү системалары ар бир бөлмөгө каралган. Экинчи кабатта ушундай болгон жылуулук системалары орнотулган, биринчи кабатта жылуулук системасы, андан сырткары жылуу пол дагы орнотулган. Экинчи кабаттагы бул жактагы коңшуларыңызды да көрүп турууга толугу менен болот, көрүп турасыздар. Аркы көчөнү. Терезелердин сапаттары дагы абдан жакшы, шумкалар абдан жакшы экен. Сырттагы үн ичкериге угулбайт, ичкеридеги үн сырткарыга угулбайт. Азыр болгону эмеректер жок болгондугуна байланыштуу кийимгече бир аз үнүм чаңырып турат. Биз биринчи кабаттын эле үстүндөгү ушул эле бөлмө бул даарат алуу үчүн бөлмөсү. Даарат алуу үчүн экинчи кабатта дагы суу толугу менен чыгып турат. Көрүп турасыздар. Ушундай үйлөр ар бириңиздерге насип болсун деп жакшы ниет менен видеобузду биз уланта берели. Бул душту капсулный душ деп коебу, же кандай кылат? Ой пикир жаза кетиңиздерчи, толук аталышы кыргыз тилинде кандай болуп калат? Көчмө душ, көчмө жуунуп тарануучу бөлмөбү же кандай? Биз ушул эле бөлмөдөн акыркы бөлмөбүзгө кире турган болсок, тепкичтен көтөрүлүп келип сол жака бурулгандагы бөлмөбүз, дагы бир бөлмөбүз. Эгер көп балалуу боло турган болсоңуз, мына деп 8 бөлмөнү ар бир балаңызга бөлүп берип койсоңуз деле бул абдан жакшы чечим болуп калат. Бөлмөнүн түсү көк түстө болуп калат экен, көгүш түстө. Терезеси ушундай эле коңшунун үйү тарапты жана ошондой эле күнбатыш тарапты карап турат. Асма чырактары жайында. Дубалдарды жана шыптарды потолокту дегеним, кыргызчасы шыптарды дубалды жууп тазалоого толугу менен болот. Айымдар жана мырзалар, ушул 8 бөлмөлүү үйүбүздүн жер теминде 2 кабаттуу кан сарайыбыздын жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы бул жарнамага чыгарганда 285 000 акча доллары менен деп чыгарыптыр. Азыр үйдүн кожоюнуна акча дагы зарыл болуп жатат экен. Шашылыш түрдө да бир аз түшүрүптүр, жакшы эле түшүрүптүр. Наличие акча боло турган болсо, эгерде 255 000 акча долларына нак акча боло турган болсо сатам дейт. Ырымына да бир аз түшүрүп берем дейт. Эми оштуктар билесиздер, ырымын деп бир аз түшүргөндү абдан жакшы көрөт эмеспизби? Эгер 255 000 акча долларыңыз болсо, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз 0221 315 номуруна кайрылсаңыз, үй жөнүндө кененирээк маалымат аласыз. Үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Ар бириңиздерге ушундай кан сарайлар насип болсун дейли дагы. Биз видеобузду жыйынтыктайлы.